Ассаламу алейкум жамат. Эконом тарифтен жумуштарды кандай болуп атканын көрсөткөндү улантабыз. Азыр саат 11-ден 14 өттү. Саат 9:30 чыктым. Саат 9:30 чыгып, азыр 11:30 болуп калды. 4 заказ кылдым буга чейин. Анан акыркы заказды районду күйгүзүп кылдым. Баягы эле мурдагы 5 районду күйгүздүм. Коэффициент вроде жакшы эле күйүп турат мына. Көрсөтүп коеюн. 260-ка чейин. Бирок чотаз заказ жок. Азыр бул жактан заказ завершать эттим бирөө. Бир баланы бияка чытадым. Гладиатор, рабочий городок. Кийинки заказды күтүп жаткан кез. Анан сменанын аягында 12ге чейинки, 12ден кийинки суммалардын баарын эсептеп анализ кылып көрөбүз заказдарды. Эконом тарифтеги заказдарды анализ кылабыз бүгүн. Дегенге чейин ушул заказ чыгып калды. Алабыз, конечно. Жакшы заказ 53. Ошол жака барып разворот алып, анан бул жака эле чыдап болот экенбиз. Жакшы коэффициент менен чыкты. 230 кеттик анда. Так, заказга келдим. Намесин бастым. Ага чейин бул жазго көңүл буруп коелу. Пока мы ожидали, что пройдет сложности, прошла жизнь, дейт. Ага чейин клиенттер да келип калды. 4 мүнөткө жетпей, короче, алып келип койдум. Суммасы 312 сом. Заказ десе ушундай болуш керек да. Ушуну заказ десе болот. Спасибо за пакет. Кийинки заказ. Заказ будет оплачен наличными. 101 менен чыккан, тоже ушул жактан экен. На местен басып коербиз анда. Для улучшения Бул качества 110 мененби ушундай чыкты? поставьте нам оценку в приложении. Тоже Акбатадан экен, Акбата. Если что, чаттан жазып коюш керек азыр аварийка менен по Гагарина турам деп. Здравствуйте, на аварийках по Гагарина деп жазып койдум. Ол келешат атат. 215 чыкты, заказ бат эле келип калдык, бирок мондайлар көп болуп атат. Ага чейин кийинки заказда чыгып калган. Мына биз келген жер мына зонанын бүтүп калган жери мына 30-үйгө чытадым, көрдүңөрбү? Зонада ушундай заказдар көп экен да. Прям зонанын бурчуна чейин бүткөн жерге чейин заказдар чыгат экен да басына. Кийинки заказ эле ошондой экен, көрдүңөрбү? Зонанын эң чет жагына мына. Анан бияка по делам коюп келгем центрга, а так тигил жактан жүргөм да, тете Агордо жактачы. Райондун эң четтерине эле заказ берип жүдөт анан. Бияка келип эми так районду кайра күйгүзөбүз, 5 район тандайбыз. Центр деген 5 район тандаганда, мына мен мо 5 район менен иштейм көбүнчө түнү. Ушуну кайра күйгүзөбүз. Эми 12ден кийинки жумуш башталды, буюрса бисмилла деп. Азыр Осмонкула жака барыш керек. Акырындан жылып, азыр Салиевада турам. Те жакта светофор Осмонкула. Түнкү суюта. Коэффициент вроде бар биз турган жерде. Кимдегим Кудай жөнүндө терең түшүнүккө ээ болсо, Кудайдын тагдырына ыраазы болот. Маңдайыңа жазылынган нерсе ал сөзсүз келет. Адамзаттын бардыгы чогулуп, саң аны бербей кое турган болсо, ал бере албайт, ал сөзсүз түрдө келет. А бирок маңдайыңа жазылмаган нерсе, башың таш курсаң дагы, адамзаттын бардыгы кааласа дагы, анын сага келбестиги анык нерсе. Ошон үчүн Аллахтан тагдырды туура түшүнгөн, Кудайым көкүрөгүнө түшүнүктү салган адамдар Кудайдын тагдырына ыраазы болот. Ошон үчүн пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: Кудайым кайсы бир пендесине, кайсы бир инсанга жакшылык, оомат каалай турган болсо, динди аны факих кылып коет. Динди туура түшүнөт, диндин акичүксүн бамдап билет, ислам акыйдасы боюнча туура маалыматы бар деген адам, урматтуу бир тууганым. Мына ошол адам эч качан нааразы болбойт, Аллахтын тагдырына дайыма ыраазы болот. Эгер ошол адам аалым болбосо дагы, бирок Кудайды мына ушул аятын биле турган болсо, ошол бул адамга жетиштүү. Ол жакта бир жерге четке алып токтойбуз. Такс, мол жака токтосок болчудай го дейм. Мындайраак токтоп.
машинам жарылып кеткен деп қой. Жарылып кеткен дейлі ғой, ә? PUBG'дегі бағы жарылып тұрған машиналар бар ғой, ошолор сыяктуу экен да. Линияға чыгабыз эми. Коэффициентти бир байкаштырып көрөлүчү. 190 километр. Шералиевага заказ чыкты 110 менен. Кеттик анда ушул заказга. Ну нахер. Ошентип кезектеги дагы бир заказды жыйынтыктадык. Жамаат азыр саат 2-ден 54 өттү. Карпинка Чүй жака примерно по делам коюп койгом. Эки заказ келди. Бирөөсү өйдүрөк жака чейин, бирөөсү ушул жака чейин Восток 5-ка. Эки заказ менен по делам түштүм ошентип. Себеби обед кылыш керек. Обед. 12-ден кийин азырынча 5 заказ 852 сом болуптур. Почти 3 сааттын ичинде азыр 2-ден 55 өттү. 852 сом 5 заказ. Так, бул кандай десек, бул орточо, короче. Орточо. Воскресенье болгон үчүн ошондой өтө деле жакшы эмес. Себеби жанагы чет жактарда деле көп жүрүп калдым мен. Бияка чет жактарга айдап жүрүп. Азыр обед кылабыз. Обедтен кийин анан кайра жумушту улантабыз буюрса. Мамбетова Төрөкула Айтматовага келип калдым. Керкүлөр Айтматова деп жазыптыр эле. Бул Айтматова чыгып калса, ошол бойдон кете бергендер деле бар экен, адашып. Төрөкула Айтматова дегенге басып алып деги картаданчы. Чыңгыз Айтматовага на самом деле тияктагы проспект Чыңгыз Айтматовага барбай эле ушул жакты коюп алышкандар деле болот экен. Баланс минус 35 болуп кетиптир, как раз азыр обед кылганга бир жерге токтогончо баланста салып коем. Хашанга барсам бут жата жок. Ким аякта Хашан эске түшүп кетти го бул жака келгенде. Хашан көптөн бери жээлекмин. Ошого барайынчы Хашанга. Мол Осмон Кула көчөдөн киремби, Карпиккана киремби деп ойлонуп отурганда Осмон Кула дегенде сразу Хашан эске түшүп кетти го. Тигил жактагысы ачык бекен, ошону карап көрүш керек болот. Тигил жакта парга бышырылган сатат да, просто ошол жагат мага. Ама жареный майлуун жей албайм вообще. Жареный Хашан бар го. Майлуу жейиш өтө эле кыйын. Бул жактагы бар болчу мурда майлуу Хашандар. Бирок бул деле жабык экен азыр. Тигил жактагы көрөбүз. Ал ачык экен, жабык экен. Ал деле жабык болсо, как обычно мен көбүнчө перекус кылган жанагыдан фастфудка келебиз кайра Огонбаева Карпинкага. Азыр байкаштырып көрөлүчү. Махмуд Кашкари мечти сонун болуп жаркырап турат. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. Как раз бияктан туалетке да кирип алдым. Эми Хашан карайбыз. Так, парга бышырылган Хашан алдым экөөнү. Экөөнү тачтетип туруп, азыр машинада отуруп алып эле. Анан шашпай кайра линияга чыгабыз. Азыр саат канча болду? 3-төн 5 өтүптүр, бир жарым саат перерыв кылып алып, анан линияга чыгабыз.
Так, жамаат саат 5:50 болду. Жана да 1 сааттай эс алып отуруш керек болуп калды. Ошондон кийин чыгып, ушул заказды кылдым. 5:50 өттү. Общий заказдын количествосы 10 заказ 1445 болуп тур 12ден кийинкиси пока. Эми дальше заказ күтөбүз, линияга чыгып коюп. Жанагы эле 5 район. Азыр ушул өйдө жакка келип калдым, ал районго. Арча Бешик. Так, жамаат мына 12ден кийин 13 заказ 1879 болду. Так, анан 12ге чейинкилер канча заказ болчу? Так, басабыз. 12ге чейин 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 заказ. Общий 21 заказ болуп тур ошондо. Азыр ушундан ары намазга барып, эртең мененки намазды окуп, анан ошондон ары үйгө кетмей. Касаемо поста, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе Абу Хурейры сообщил: кто не прекращает лживые речи, лживые поступки и безрассудство во время поста, то Аллах не нуждается в его воздержании от еды и питья. То есть, если, держа пост, он не желает осуществить поклонение должным образом, то в шариате не является целью поста всего лишь отказ от еды и питья. Однако требуется правильность и пригодность этого дела, которая достигается совершением его должным образом. Дептер эле кирип кеткен болчумун, бирок экинчи дыхание ачылып кетти мечиттен чыккандан кийин. Турбо режим включен болуп, бодрость пайда болуп калды го кайра. 240 менен кармадым. Ушул заказга кеттик. 2 точкасы менен бул жак, анан бул жак. Так, жамаат мына эми чындап акыркы заказды завершать эттим. 12ден кийин 17 заказ болду, 2735. 12ге чейинкилердин суммасын эсептеп, жазып, экранга жазып коем баарын. 9дан 22 өттү, акыркы заказды завершать эттим.